Салам алейкум, урматтуу туугандар. Айтмакчы, баламды мектепке алып бардым. Быйыл жакшы. Эч ким акча сураган жок. Болгону эле бир китеп жетпейт экен. Аны подземкадан барып сатып алууга деди. Бул деле жакшы. Бирок мугалими боор жок, тряпка жок отурабыз дейт да. Ошондуктан чыныгы эле суроо. Ошол 62 миллиард сом бөлүнөт экен да образование тармагына. Ошол акчалар эмнеге жетпей жатат, эмнеге бөлүнбөй жатат, эмнеге ошо 1-сентябрга чейин баарын даярдап койсо болмок да. Анан көп эле министрлер айтат да, бизди иштетпей эле силер жогорку кеңешке чакыра бересиңер депчи. Анан Эрлан барып ошол жактан чоң жардам кылып атат да, ошол министрдин убактысын албай, жогорку кеңешке чакыртпай барып ошол жеринен ордунан маселени чечейин деп барган чыгар да. Анан кийин этика деп уже өтө эле этикадан эми эл деле тажады да. Аябай этичный болуп, аябай тим эле культурный болуп, этичный болбой эле койгула, культурный болбой эле койгула, бирок маселени чечсеңер жакшы болот эле.